Кыргыз агартуу тарыхынын түптөөчүсү өз мезгилинде мектептерди ачып, кыргыз тилинде алгачкы окуу китептерин түзгөн Ишеналы Арабаев. Анын агартуучулук коомдук саясий ишмердүүлүгүнө арналган 7 томдук китептин бет ачары болуп өттү. Бул ошо китептин авторлорунун бир катары менин эсептеринен китептин өзгөчөлүгү эмнеде? Бул китеп ошол биздин бабалардан келе жаткан мурастын бизден кийинки өсүп келе жаткан жаш муундарга уламалуу мурастап берүүнүн максатында жазылган эмгек болуп эсептелинет. Буга чейин Ишеналы Арабаев тууралуу бир топ изилдөөлөр жана китептер жарык көргөнү ырас. Алардын көбү анын агартуучулук, коомдук саясий жана тил окуу ишмердүүлүгүн терең изилдейт. Сыясыбырга элек 7 томдук бул китеп авторлор үчүн кандай жаңы маалыматтар менен толукталганын сурай кетсек. Бул 7 томдуктун 5-чи тому Ишеналы Арабаевдин мамлекеттик жана коомдук саясий ишмердүүлүгүнө жана агартуучулугуна арналган архивдик материалдардын жыйнагы. Бул архивдик материалдар Россиянын, Өзбекстандын, Казакстандын, Татарстан, Башкыртстандын архивдеринен алынып келди. Буга чейинки белгисиз жагдайлар бар. Мыналардагы эң негизгилерине токтолуп өтсөк, ошо Ишеналы Арабаевдин 1922-жылы Алматыда Жетису областтык партия комитетинде иштеп жүрүп, ошол ал жердеги өзү иштөө менен бирге эле коомдук саясий иштерге аралашып, агартуу иштерине аралашкан, жашыруун болуп келген, сакталып келген документтерди ачыкка чыгып, бүгүнкү томдукта белгилүү болуп турат. Ал эми мен жакында эле бул томдукту түзүүчү катары, архивдик материалдар менен изилдөөчү катары ошол Казакстанда болгонунда дагы Ишеналы Арабаевга тиешелүү көптөгөн материалдар табылды. Демек биз бул 7 томдук менен Арабаевдин 70% ишмердүүлүгүн ачтык десек көптүк болот. Ошондуктан келечекте Арабаевдин дагы 10 томдук жыйнактары чыгып алдында турат деп ачык айта алам. Ишеналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин негизделгендигинин 80 жылдыгына карата жана ушул университет тарабынан жарык көргөн Уңгу жол улуттук башаттан дүйнөлүк бийиктикке аттуу китептин Ишеналы Арабаевдин агартуучулук, коомдук саясий ишмердүүлүгүнө арналган 7 томдук китептин бет ачар аземине окумуштуулар, саясий, маданий ишмерлер катышып сыйлыктар тапшырылды. Салтанаттуу иш-чара биз үчүн аябай чоң мааниге ээ. Азыркы ошо 7 томдук китебинин ачылыш аземи болуп турабыз. Эми кандай десем, ошол Кыргыз Республикасынын президент жаргылыгы менен бекитилген улуттук жем жана дүйнөлүк бийиктик аттуу оңгу жолубуздун негизде ишке ашыруу үчүн багытталган иш-чара деп айтсак болот. Бул оңгу жол бул биз үчүн, биз кыргыз эли үчүн, биздин мамлекетибиз үчүн жөн гана программалык документ эмес. Бул мындай айтканда биздин кыргыз элибиздин, мамлекетибиздин андан ары өнүгүшүнүн жол картасы деп айтсак болот. Ошол улуттук дем бул Кыргыз Республикасынын намысы да күчү деп айтсак болот. Ошол биздин максатыбыз билим берүү тармагында, ошол иш-чаранын максатында ошол азыркы келечек муунду, жаш муунду дүйнөлүк атаандыштыкка, мекенчилдикке окутуп, аларды тарбиялоо деп айтсак болот. Бүгүнкү көз карандысыз кыргыз мамлекети ата-бабалардын акылмандыгынын, эрдигинин жана ыйык тилегинин жыйынтыгы. Ишеналы Арабаевдин ысымы илимге, сабаттуулукка жана улуттук аң сезимге чакырган символ. Бүгүн биз анын жаркын элесин эскерип, кыргыз мамлекеттүүлүгүн түптөгөн улуу муундун ыйык мурасын улантып келебиз.